Коён багууну колго алган Памир 16 жашта. Каарманыбыз коёндорго кичинесинен кызыгып келет. Ушундан улам жаштар уюмунун демилгеси менен өз колосунда 30 коён багууда. Коёндор эт багытында болгондуктан күнүнө жок дегенде 4-5 маал жем чөбүн берип туруу зарыл. Берки малдарга салыштырмалуу бул коён көбүрөөк жейт, тамакты көбүрөөк талап кылат да, көбүнчө чөптү. Анан эртең менен чөп салып, анан түштө жем берип, анан эртең менен суусун да берип берет эле. Анан кечинде кайра где-то бир саат 9-дарда кайра чөп салып, анан суусун берип коюп нетебиз. Чакан коён фермада эт багытындагы асыл тукумдуу коёндордун 2 түрү кармалууда. Коёндор талаптагыдай эт берүү үчүн 2 жума ордунан жылдырылбай байлоодо кармалышы керек. Бул коёндордун кадимки коёндордон айырмасы 8 килограммга чейин эт бергендигинде. Бул жерде фландер бар, анан белый резен бар. Айырмасы деле жок, бирок тигин фландердин белый резен агы да. Экөөнүн салмагы бирдей эле. Ошондо канча килограммдан берет? Жакшы байлап, мындай бир орундан жылдырбай чоңойтуп неметсе 8 килограммга чейин эт берет да, живой вес. Ошондо канча убакытта? Где-то 2 жумада байласаң ошондо. 2 жумада. 2 жумада тындырбай немеш керек да. Бир күнү берип, бир күнү бербеген ал болбойт. Памирдин коён багуусуна Кочкор жаштар уюму колдоо көрсөтүшкөн. Аталган уюмдун төрагасы Мирбек Асанбай уулунун айтымында, коён фермасын ачуу үчүн 100 000 сомдун айланасында каражат сарпталган. Бул долбоор өзү Германия аралык кызматташтык коомунун жаштар үчүн жаркын келечек деген долбоор. Ошунун алкагында атайын жаштарды же болбосо жаштар борборлорун туруктуулугун камсыздоо максатында, анан жаштарды жумуш менен камсыздоо максатта долбоор ишке ашкан. Жалпы биздин жаштар уюму 4 долбоорду ишке ашырдык. Анын ичинен бүгүнкү күндө сиздер көргөн коён ферма деп атайын алынган. Жалпы 30 коён алынды буга. Андан сырткары ошол коёндорду багууга деп жем чөптөрдүн баары ошол долбоордун ичинде камтылган. Жалпы суммасы 100 000 тегерегинде акча бөлүнгөн да буга. Эсенбек Сталбек уулу, Шамен Болотбеков, Кочкор району.